Турнир май айында башталып, райондук жана облустук этап менен өттү. Ушул жеринде элге түз кызмат кылган бул жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары, андыктан мына ушул биздин жеринде элге кызмат кылып аткан адамдар өздөрү сергек болуш керек. Ошондуктан мынакей ушу жергиликтүү бийликке да бүгүнкү күндө ушу мамлекет бийлик тараптан да абдан мындай талап күчтүү. Мына ушул кезде биз ушу иш-чараны уюштуруп коелук дедик. Мына бүгүн ушу финалдык оюн болуп атат. Иш-чара мамлекет башчысынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өттү. Футбол гана эмес, биз жалпы ушул мамлекеттик саясат, ушул тажрыйба алмашуу болот. Мындай таанышып, кандайдыр бир жакшы ыкмаларды, жакшы методика, практикаларды дагы бири-бирибиз менен бөлүшөсүңүздөр деген үмүттөбүз. Жеңүүчүлөр топтогон упайга жараша аныкталды. Финалдын жыйынтыгында биринчи орунду шаардык кеңештердин төрагаларынан турган курам ээледи. Алар жалпысынан 6 оюн өткөрүп, мунун 5-ин жеңип алган. Чемпиондорго 50 000 сомдун тастыктамасы салтанаттуу тапшырылды. Для нашей команды это соревнование, это как чемпионат мира. Бул турнир биз үчүн дүйнө чемпионатындай эле болду. Башкысы тирешүү спорт аянтчасында гана болушу керек. Калганы өлкөнүн жаркын келечеги үчүн. Оюндун жүрүшүндө түрдүү эмоциялар болду. Оюнду өзүңүздөр көрдүңүздөр. Азыр өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде эле бүйүр кызытты. Бул алгачкы турнир. Кубок бүгүнкү күндө Бишкек шаарында калды. Меньше, чем на чемпионате мира, который сейчас проходит в Катаре, но у нас был свой мини-чемпионат, это первый турнир. Ал эми экинчи орунду Скөл облусунун Ак Суу районунун командасы, үчүнчүнү Чүй облусунун Кемин районунун командасы ээледи. Ошондой эле мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу жана мыкты дарбазачы номинациясы боюнча өзгөчөлөнгөндөр сыйланды. Сайфуддин Мурзаев, Айзерек Акматова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.